Саламатсыздарбы. Оду Кеушунду программасы. 1934 жылдын 6 февралында түн үчүн Ноокатта Уркуя Салиеванын үйүнө бетине чүмбөт кийген эркектер кирип, аны күйөөсү колдош менен кошо муздап салган. Фергана өрөөнүндө ал биринчи раис болгон жана өзү 29-жылы түзгөн Кызыл Аскер деген колхозду жетектеген. Ал кездеги коомдо эркектерди аял башкарат деген кантип болсун деген түшүнүк күчтүү эле. 100 жылдан кийин азыр бизге ошого окшош маанай акырындап кайтып келүүдө. Бул аралыкта Кыргызстан тышкы башкарууда да болуп чыкты. Алгач Ак падышанын отурчулугунда, андан соң СССРдин курамында. Бирок ошол советтик мезгилдеги көз карандылык жашоо азыр коомдун эң өнүккөн мезгили болуп чыгууда. Ал кезде эч ким аялга кол көтөрө алчу эмес. Антсе партком менен правком дароо тартип орнотуп салмак. 8 марттын мааниси жана маңызы илгертен аял укуктары үчүн митинг демонстрация уюштуруу. Бирок бул жолу кыз келиндер жөө жүрүш өткөрүүгө камданганда аларга уюшулган эркектер чабуул койду. Ал жигиттер өз ишин жасап качып жоголгондон кийин кыздарды милиция кармап кетти. Коом болсо кол салгандар ким экени эмес, ошол кыздар улуттук баалуулуктарды сыйлабайт жана түшүнбөйт деген маселе менен алек. Көпчүлүк жөө жүрүшкө чыккандар батыш баалуулуктарын бизге таңуулап жатат жана кыргыз менталитетин түшүнбөйт деп ойлойт. Бирок эркектер чогулуп алып аялдарды сабаган ошол менталитетке туура келеби? Ал жигиттерди сынга алып, аларды тапкандан ордуна коом менен бийлик унчукпай отурганы, ошолордун кылыгын жактырганы. Анткени аялдардын турмушу сонун жана кийи турган эч нерсе жок деп эсептегендей. Айрымдар болсо жөө жүрүш пландап жеңиш аянтына чогулган кыздар ошол жигиттерди өздөрү да жалдап алган болушу мүмкүн дейт. Анткени бизди кордоп атат деп алар батыштан кошумча грант алышы мүмкүн же ошону шылтоо кылып чет мамлекеттен башпана экспорашы ыктымал. Андан да кызыгы, айрымдар чын дилинен улуттук баалуулуктар мыйзамдан да жогору деп эсептегенде. Мындай селден сактануу кыйын. Биздин түшүнүгүздө мыйзамдан дагы улуттук баалуулуктар жогору турат деген нерсе менен аракет кылабыз да. Бирок анан дагы сиз айтып кой, кече маскачандар кимдер деп атпайсызбы? Эми менде өзүмдүн божомолумду айтайын. Мен ойлойм, ошол эле учурда ошол эле феминисттик топтор бүгүн бирден бир кыргыз чоролору, 40 чоро гана алар каршы экенин билишет. Ошол НПО жана башка нерселер. Анткени башкалардын духу жетип мына биригип чыга элек каршы буларгачы. Анан бизге карама каршы өздөрү да уюштуруп коюшу мүмкүн жана балдардычы. Себептен буларда каражат көп да. Батыш биригип алып кыргыздын үрп-адаттарын жок кылып жатат деген мезгилде кыргыздар өздөрү эч кандай каада салт сактабай калган. Жалал Абадта 34 жашында жесир калып, 4 баланы чоңойткон 71 жаштагы Бурул Бекташеваны балдары үйдөн чыгарып салгандыктан ал сотко кайрылган жана сот анын балдарын элдешүүгө мажбурлагандан кийин гана анын кичүү уулу үйдү бошотуп Бекташева үйүнө кайтып келди. 1 жыл 3 ай болду. 16 ай ушерде жашап атат. Ооруларга кылган тамактан беребиз. Bir жер ооруп калса дарылайбыз. Анан комнатаны бөлүп берип койдук. Месте тыз болуп жана бирөө жаткызабыз. Анан келбегенден анан бул сотко кайрылды. Бул көп кайрылды. Айыл өкмөткө кайрылды биринчи жолу. Участкага кайрылды. Келине карап коюп кетип калат экен. Сен эмес ким деп. Анан бүткөндөн кийин анан сотко кайрылды. Соклукта bir адам мен телевизор көрүп жатканда мага такай жолтоо болот деп өз аялын балта менен башка чаап салган. Ошол эле сокулукта башка bir адам тамакты ылдам жасабайт деп аялына бензин чачып жиберген. Ал оттун жанында тургандыктан кийими күйүп кетип ооруканада жан берди. Ошто болсо bir жигит курбулары менен мончодо көпкө жүрүп калды деп аялын машина менен жерге сүрөгөн. Айрымдар бул кысыктарды жөн гана катардагы кылмыш деп эсептеши мүмкүн. Бирок бул окуялар аялдардын коомдогу жалпы абалы начарлап баратканын көрсөтөт. Айрымдар аларды адам катарында санабай калган. Аялдар министр, вице-премьер же жогорку соттун да төрайымы болуп жатат деген болсо, маселени ого өтөр терең жашырууда жана айрымдар ошондой фактты жамынып алып, зөөкүрлүгүн улантууда. Коомубуз терең оорулуу сыяктуу. Же ошондо саламат калыңыздар.